Саламатсыңарбы? Касым Тыныстановдун чыгармачылыгы боюнча тестке көңүлүңөрдү бургула. Кана ойлонобуз. Касым Тыныстановдун чыгармачылыгы өмүрү чыгармачылыгы боюнча тест. Касым Тыныстанов кайсы айылда төрөлгөн? Убакыт кетти. А. Чырпыкты, Б. Кызыл булак, В. Кара дөбө. Туура жооп А. Чырпыкты. Анда ойлонобуз. Касымга канчанчы жылы профессордук наам берилген? А. 1936 жыл, Б. 1939 жыл, В. 1938 жыл. Туура жооп 1936 жылы. Кана ойлонобуз. Касым Тыныстанов качан төрөлгөн? А. 1901 жыл, В. 1904 жыл, В. 1905 жыл. Туура жооп А. 1901 жылы Касым Тыныстанов төрөлгөн. Канчанчы жылы доценттик наам берилген? А. 1932, Б. 1955, В. 1945. Туура жооп А. 1932 жылы берилген. Касым Тыныстановка канчанчы жылы жалган жалаа менен эл душманы деп атылган? Касым Тыныстанов канчанчы жылы жалган жалаа менен эл душманы деп атылган? А. 1937, Б. 1933, В. 1944. 37 жылы. Туура жооп А. Анда эмесе балдар, Касым Тыныстановдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча тестке көңүлүңөрдү баарын эске сактап көңүл бурабыз. Айтылгандар боюнча кайра окуйбуз. Алар жөнүндө тесттер боюнча ойлонобуз. Баарын эске сактайбыз. Анда мен силер менен болдум. Саламатта калгыла.